Ардактуу телекөрүүчүлөр, Манас ТV телеканалы менен Куттуу Рамазан берүүсүндө кайрадан жүз көрүшүп жатабыз. Рамазан айы сонун өтүп жатат. Мусулман дүйнөсү, түрк дүйнөсү, анын ичинде кыргыз эли дагы ушу Рамазанда жакшы иштер менен, сооптуу иштер менен, кайрымдуулук иштер менен жана ошондой эле ибадаттар менен Рамазанды кооздоп жатат. Биз ошого күбө болуудабыз. Мен дагы буну көрүп өзүм дагы кубанып сүйүнүп жатам. 2022 жылдан баштап Кыргызстанда мектептерде диндердин өнүгүү тарыхы деген сабактар кирип баштады. Бул сабак өтө маанилүү, анткени ушул сабакты киргизүү керек экендигин, зарылдыгын 10-15 жылдан бери ошону айтып, ошону жеткирип, башка платформаларда ушул нерсени айтып, бунун маанилүүлүгүн айтып келген. Бүгүн бизде конокто агайыбыз бар. Теология факультетинден доцент, диндер тарыхы боюнча адис агайыбыз Бакыт Мырзараев агай. Кош келипсиз агай. Кош келдик. Кандайсыз агай? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун. Агай, мен сизди билем, ушул 15 жылдан ашыптыр агай. Ушул сиз өзү макалаларыңызда болсун, ар кайсы платформаларда, медиа массалык каражаттарда ушул диндер, бул тарапта адис катары диндер тарыхын окутуш керек экендигин дайым айтып келдиңиз. Сизди дагы куттуктайм агай. 2022 жылдан баштап бул сабакта кирди, бул мектептерге кирди. Сиздин дагы салымыңыз чоң агай. Агай, айтсаңыз, ушул 2022 жылга чейинки ошо диндер тарыхы предметин киргизгенге чейин дагы бир ушундай сабактар коюлуп келди. Мисалы, адеп, ыйман депчи, мисалы, ошо 90 жылдан баштап 2020 жылга чейинки бул ошо дин маданияты же ушул сабактын бир мындай тарыхын боюнча кыскача айтып берсеңиз агай бизге. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эмне калаган тилек максаттарыңыздар болсо, Алла таалам кабыл кылган болсун ушул улуу айдын урматына. Сиз туура айтып кеттиңиз, мектептерде диндер тарыхы, диндердин өнүгүү тарыхы деген предметтин кирип калышы бул биздин Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн мындай олуттуу иретте жакшы өз салымын кошот деп мен терең ишенип кетемин. Анткенде өзүңүз билесиз, биз Кыргызстан, Кыргыз Республикасы, Кыргызстаныбыз 91-жылы эгемендүүлүк алгандан кийин биз жанакы демократиялык жолду тандап алып, элдерге ишеним эркиндиги, дин эркиндиги деген эркиндиктер берилип, ошол учурдан баштап өз ата уулдарыбыз, өз жарандарыбыз өзүнүн динин, ислам динин эркин карманып тутуна баштады. Бирок ошону менен катар бизде дин эркиндиги болгону менен ошол диндик маалымат берүүчү же болбосо динди үйрөтүүчү бир окуу жайлар же ошол боюнча бир адистер болбогондугу үчүн динге кызыккан жаштарыбыз, динге кызыккан ата уулдарыбыз ошол динди үйрөнөм деген жол менен түрдүү багыттарга, түрдүү агымдарга же түрдүү жамааттарга кирип кетип, натыйжада бүгүнкү күндө учурубузда түрдүү жамааттагы, түрдүү мазхабтагы же түрдүү сектадагы ата уулдарыбыздын көбөйүп кетиши дагы негизги себеп ошол жактан кетип калды деп мен ойлойм да. Бирок ошол мектептерде жанакындай дин сабагын ошол учурда эле окутуп башташ керек деген ар кандай сөздөр айтылды. Аны кабыл алгандар болду. 90-жылдарда 90-чы эгемендүүлүк алгандан кийин каршы чыккандар болду, кабыл алгандар болду. Светтик өлкөбүз, биз ал жерде мектепте дин окутпашыбыз керек деп ар кандай ойлорду айткандар болду. Ошол эле учурда дүйнөдөгү практиканы сунуштагандар болду. Башка бүт бардык өлкөлөрдө өздөрүнүн ата уулдарына, жарандарына өздөрүнүн мамлекеттик саясатка, мамлекеттин идеологиясына ылайык ошол элдин мамлекетте жашап аткан элдин көпчүлүгү кайсыл динди карманат, мисалы ошол багытта билим берүү системасына киргизилген. Мындайча айтканда ар бир өлкө өзүнүн динин, тарыхын, өзүнүн ата уулдарына окутуп келет, үйрөтүп келет деген дүйнөлүк практиканы айтканда дагы биздин өлкөдө бир аз ошол маселе боюнча бир аз аркада калып кеттик деп айтсак да болот ошол жылдары. Бирок анын ордуна бизде ыйман сабагы деп айтылып, ошол ыйман сабагы болуш керек, бирок ыйман сабагынын ичинде бул дин болбош керек
Биз максатыбыз балдарды иманды тарбиялоо, диндар кылып тарбиялоо эмес деген ушундай талаш тартыштар болуп отур. Негизинен өзүңүз деле билесиз, ошол 90 жылдардан кийин 92-93 жылдардан баштап иман сабагы айтылып, 94 жылдардан баштап ошол сабак мектептерде окулуп, бирок биз окуп калдык иман сабагынчы. Ошол окулганда бирок дин деген бирок болгон эмес да ал жердечи. Мындай када сал, үрпадат деген түшүнүктөр болгон. Бирок бул жерде ошол учурда мындай динден биз азыркы айтып аткан мына салттуу деп айтылып аткан эми бул сөздүн өзүндө деле мындай көптөгөн суроолор бар, бирок азыр бизге сиңип калган сөзгө таянып сүйлөсөк, ошол учурда салттуу динди карманган бир туугандарыбыз бул иман деген дин ичинде бул дин болуш керек деп динди окутабыз деп чыкты. Бирок ага каршы чыккандар болду. Соңунда мындай кайчы пикирлер да пайда болду, бирок иман сабагы ошондой киргизилгени менен талаш тартыштуу бир мындай убакыт башынан кечирди десек болот. Натыйжада бирок күтүлгөн натыйжа же күтүлгөн ийгиликке жетпей калды да. Аны тарых өзү деле көрсөттү. Анткенде энди мектепте жанакындай балдарды иманга тарбиялайбыз деген менен, бирок бир жактан карасаң балдар ошол учурда жанакындай эми ал учурда мындай рекеттеген ушундай түшүнүктөр да мектептерде пайда болуп калды. Бирок аны менен мындай ийгиликке жетпей калгандыгын да жамаат деле, коомчулук деле өзү деле көрүп байкады. Биз ошол иман сабагында мен деле азыр эстесем, мисалы ичинде эмнелер өттүк эле же мазмуну эмне экени менде деле эсимде жок да азыр. Чындап эле ошо сиз айткандай эле, демек ал окутулупту, бирок ар башка мектепте кандай программа аны мисалы кандай программа менен окуткан иштеткендиги белгисиз бойдон эле калып тур да. Анткенде энди бул ошол иман деген сөздүн өзүндө мындай түшүнбөстүктөр пайда болду да. Мисалы мектепте иман деген сабакты окутабыз дегендер, иман дегенде булар бир адамдын жүрүм турумун, адеп аклагын, мындайча айтканда мүнөзүн, ошону түшүнө баштады да. Бирок диний чөйрө болсо, иман дегенде Алла Таалага иман келтирүү, Алла Таалага ишенүү, анын буйруктарына моюн сунуу, керек болсо мындай намаз кылыш керек, дин жолунда жүрүш керек деген мааниде түшүнүү дагы мындайча айтканда иман сөзүндө эки кайчы түшүнүк пайда болуп калды. Бул түшүнүк азыр деле коомчулугубузда ушул бойдон калып келип атат да. Иман сабагы өзүнүн натыйжасын бербегенден кийин адеп сабагын киргизүү сунушталды. Адеп сабагы дагы белгилүү бир убакытка чейин окутулду. Кээ бир мектептер окутту, кээ бир мектептер окуткан жок. Бирок ошентип бир топ убакытка чейин окутулду дагы. Бул сабактан да мындай күтүлгөн натыйжа, мен өзүм жеке пикиримде бул сабактан да мындай күтүлгөн натыйжа мындай чыкпай калды го деп ойлойм да. Анткенде энди коомдогу жанакы адамдардын же болбосо жаш окуучулардын, мектепте окуучулардын баягындай диндерге болгон кызыгуусу, мындай ахлак, адеп деген кызыгуу, мындай ар кандай жолдорго менен үйрөнүүсү, бул нерсе тыйылган жок да. Ошон үчүн бул дагы өзүнүн натыйжасын бербей, бирок өлкөдө бир жагынан иман деген, адеп деген сабакты башыбыздан өткөрдүк, бирок жаштарыбыздын арасында имандуулук, адептүүлүк деген маселелер, проблемалар жаралды. Ошол эле учурда башка диндерге кирип кетүү же башка диндерге кызыгып кетүү, идеологиялык жактан мындай карама-каршылыктарга чыгып кетүү деген ушундай нерселер дагы башынан өткөрүп келди. Ошонун баардын алдын алуу үчүн биз ошол жана башында сиз айткандай эле 10-15 жыл мурда эле ушундай маселелердин алдын алуу үчүн же болбосо коомчулуктун ар кандай диндерге кирип, түрдүү идеологияларга кирип, бири-бирине кийинчерээк бир эле улут түрдүү идеологиялардын бири-бирине кас болуп калбасын, мындайга жол бербеш керек, же болбосо өлкөбүздөгү түрдүү диний агымдарды, жамааттарды, секталарды мындай тыюу үчүн, алардын алдын алыш үчүн ушул диндер тарыхы деген предмет мектептерде окулуш керек. Бул дүйнөлүк практикада бар. Бул жерде балдар эч кандай мындай өтө диндар болуп тарбияланбайт. Маалымат иретинде деп бул нерсени сунуштуу мындай мүмкүн болгон жерде мындай айтып деле келгенбиз да бунучу. Бирок ал учурда эми каршы чыкты, түшүнбөгөндөр болду. Бирок биз дагы мүмкүн болушунча түшүндүргөнгө да аракет кылдык. Анткенде энди диндер тарыхы деген бул балдарга мындай дин жөнүндө маалымат гана берет да. Мындайча айтканда бир баланы диндар кылып тарбиялоо менен диний маалымат берүү деген эки башка нерсе да. Эгерде биз мектепте балдарга дин жөнүндө маалымат берсек, ошол балдар башка жамааттарга, башка агымдарга, башка секталарга кирип кетүү коркунучунан сактаган болмокпуз да. Ошондо биз азыркы бүгүнкү күнүбүздө көйгөйлүү болуп аткан Кыргызстанда азыр ислам багытында, христиан багытында толтура биздин
керек болсо мамлекеттик саясатка да туура келбеген агымдар, секталар, мазхабтар кирип кетти да. кирип кенен ээн эркин жүрүшөт. Мына эгерде биз ушул убагында диндер тарыхы боюнча маалымат бергенибизде ушундай нерселерди бир топ алдын алсак алган болот элек да. Агай, анда сиз дагы деле мисалы ошол диндер тарыхы предметин окутуунун ошол 10-15 жылдан бери айтып өттүңүз, мындай зарыл экендигинчи. Анан дагы ушуну да кошумчалап да азыркы күндө дагы эми азыркы учурда негизи мурда бизде бир сөз бар эле 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы депчи. Бирок азыркы 21-кылымда технологиянын, ушу маалыматты алмашуунун ушунчалык бат өзгөрүүсүнөн улам 5 жыл мурунку менен 10 жыл мурунку дагы башкача болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө мына азыркы учурда 2023-жылда турабыз. Бүгүнкү күндө дагы бул диндер тарыхынын окутуунун зарылдыгын, маанилүүлүгүнө дагы бир аз токтолсоңуз да. Диндер тарыхынын окутуунун маанилүүлүгү, зарылдыгы эмнеде? Биринчи маанилүүлүгү, зарылдыгы жана азыркы айтып өткөн, биз эгерде мектептерде, окуу жайларыбызда диндер тарыхын же болбосо дүйнөлүк диндер жөнүндө өзүбүздүн жаштарыбызга маалымат бере турган болсок, биринчиден өзүбүздүн өлкөбүздү түрдүү диндердин көбөйүп кетишине, түрдүү жамааттардын, мазхабтардын, секталардын көбөйүп кетишинен алдын алган болобуз. Анткенде энди мектепте дин жөнүндө, диндер жөнүндө, диндердин тарыхы жөнүндө кабар болгон бала ошол кайсыл дин кандай, кайсыл жамаат кандай, кайсыл агым кандай экенине маалымат болгон үчүн башка диндерге кирип кетүү коркунучу азаят да. Мындайча айтканда элибиз бир биримдик, бүтүмдүк ичинде сакталып калат. Экинчиден, сиз айткандай бүгүнкү 21-кылымда технология доорунда диндерди үйрөнүүнүн кандай пайдасы бар? Мына ошол технологиянын кылымында дүйнөнүн азыркындай карым катнашы өтө мындай ылдам жүрүп жаткан учурда өтө чоң пайдалары бар деп ишендирип кетет элем. Анткенде энди азыр дүйнө мындайча айтканда кээ бирки алымдардын же саясатчылардын айткандай дүйнө мындай кичинерип кетти да. Алаканыбызда болуп калды. Алаканыбызда эле болуп калды. Бир карасаң эле Америкада, бир карасаң Японияда, бир карасаң Африкада болуп калды адамдарчы. Демек биз диндер тарыхын үйрөнүү менен ошол бара турган элибиздин маданиятын, үрп адатын, каада салтын, көз карашын дагы кошо үйрөнгөн болуп атабыз. Мисалы Африкага бара турган болсоң, ал жерде элдер кандай динде ишенишет, алар кандай жашоо менен жашайт, же болбосо ошолордун дининде эмне жакшы кабыл алынат, эмне жаман кабыл алынат, эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек деген нерселер да ошол диндер тарыхынын ичинде негизинен камтылат да. Анткенде энди бир инсан, бир биздин атуулубуз башка динден маалыматы бар болгондо ошол элдердин дагы үрп адат, каада салтын да түшүнгөн болот да. Анткенде энди дүйнө жүзүндө элдердин, улуттардын үрп адаты, каада салты негизинен диндин үстүнө курулат да. Диндин үстүнө курулат. Диний түшүнүктөрү, ынанымдары, ишенимдери кандай болсо, үрп адат, каада салттары да ошонун негизинде ишке ашат. Анткенде энди алардын дини башканы айтып, үрп адат, каада салты башканы айтпайт да. Ошон үчүн диндерди үйрөнгөндө биз башка элдерди, улуттарды айтсак болот. Мисалы биз азыр Африка дедик, мисалы Африка болбошу мүмкүн, Европа болушу мүмкүн, Америка болушу мүмкүн, же Индия болушу мүмкүн, мисалы, же Япония болушу мүмкүн. Мисалы Японияда эмне себептен азыркындай өнүгүү болду, же болбосо алардын дини кандай, эмнени карманышат, кантип ишенишет. Мисалы ошолор жөнүндө динин түшүнгөндө гана биз ошолордун жашоосун түшүнө алабыз да. Түшүнө алабыз. Үрп адат, каада салтын ошондо түшүнө. Баары тыгыз байланышта да, албетте. Динин биз башка программаларда айтып өттүк, адам динсиз жашай албайт же сөзсүз бир нерсеге ишенет деп. Анан ошол үрп адаты, каада салты же баалуулуктары дагы негизинен ошол диндин үстүнө куралардыгын дагы айтып өттүк да. Анын сыңарындай да сиз дагы өзгөчө басып айтып атасыз. Ошон үчүн диндерди үйрөнүүнүн, диндер тарыхын үйрөнүүнүн ушундай пайдалары бар десек болот да. Анан дагы бир эң негизги пайдаларынын бири, бир мусулман катары, бир ислам динин карманган же Аллахка ишенген инсан катары, эгерде бир мусулман башка диндерден канчалык кабары көп болсо, канчалык мына башка диндерде маалыматы бар болсо, ошончолук ислам динин дагы баркын билет деп ынандырып кетем да. Анткенде энди ошол диндерди канчалык мындай терең изилдеген сайын ислам динин ушунчалык акыйкат экендигин, ушунчалык мындай өтө жогору, ушунчалык бир кынтыксыз экендигин, акыйкат Аллах Тааладан келген буйруктары менен, өзүнүн шариаты менен жалгыз гана Аллахтын дини экендигине дагы мындай тереңден ынанган болуп эсептелесин да. Ошон үчүн
диндер тарыхынын пайдасы мындай жалпы ушундай дүйнөлүк болгон сыяктуу эле адамдарды деле мындай ички дүйнөсүн адепакылык жагынан деле диндер тарых менен бир топ ийгиликке жетсе болот да. Мына бүгүнкү күнүбүздө былтыртан бери жана сиз айтып өттүңүз 2022 жылдан баштап мектептерибизге диндердин өнүгүү тарыхы деген бир предмет кирди. Ошонун агайым, ошонун мазмуну боюнча дагы маалымат берип келсеңиз, чындап эле ошол предмет ошол окулуп жаткан башталды. Кут болсун, негизи бул жакшы жашан. Ошол предметтин мазмуну окутуп аткандар ошо сиз айтып аткандай талаптарга дал келип атабы же мазмуну боюнча дагы маалымат берип мазмуну боюнча бул биринчиден мен ушуну айтып кетейин. Мектептерге биринчиден ошол диндердин өнүгүү тарыхы деген предметтин кирип калышы биз үчүн, Кыргызстан үчүн, Кыргызстаныбыз үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн өтө чоң бир утук болду деп айтар элем да. Ушул предметтин кирип калышычы. Анткени биз ушул предметти киргизүү менен жанагы жогоруда айткан маселелердин бир топ мындай чечкенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эми албетте бир кылган иштин мындай кыңыры болбойт же болбосо бир кемчилиги болбойт демекчи. Албетте азыр карай турган болсок бир топ кемчиликтер бар. Маңызы жагынан, ошол китептин жазылыш жагынан, ичиндеги мындай сөздөрдүн айтылышы же болбосо мындай тарыхый этаптарына караганда бир топ кемчиликтер бар. Анткени мен аны деле өзүм мындай иликтеп байкаштырып көрдүм. Бирок ушуну айтар элем, мындай жоктон көрө жогору. Көч бара-бара түздөлөт демекчи. Азыр биз ушинтип бир жолго баштап алдык. Буюрса мунун кемчиликтери мындай бара-бара түзүлө турган бир иш-аракет да булчу. Негизинен мектептерге кирип калышы ошол предметтин маңызын түшүнүп окугандар дагы, окуткандар дагы уже түшүнгөндөн кийин бара-бара бул оңолуп, мындан дагы мындай сапаты жагынан дагы, аны окуткан кадрлардын жетишүүсү жагынан дагы бир топ мындай жолдор ачылат да. Биз үчүн менин өзүм жеке мындай кубанганым ошол мектептерге кириши, буга дагы президентибиздин чоң салымын болушу мени кубандырган маселелердин бири ушул да. Анын үчүн биз мындай азыр сыймыктансак болот да буну мененчи. Албетте сиз айткандай бул кирүүсү чоң жеңиш, чоң жакшы жыйынтык. Анан мисалы бардык эле бир модельди сен эгерде башка өлкөнүкүн алып келсек деле баардыгы мисалы 100% эле ага дал келе бербейт да. Ансыңар бул модель түшүнүшүм боюнча Кыргызстан өзү сунуштаган, сиздердин өзү сунуштаган жаңы модель болгондуктан сөзсүз баягындай кемчиликтери болот, жакшы жактары болот. Буюрса ошол максатка жетүүсүн биз каалайбыз, сиз биз жардам беребиз дегендей. Анан неме боюнча дагы бир акыркы суроом агай. Ошону окутууда дагы мисалы кадрлар жетишип атабы? Мисалы Кыргызстанда 2000ден мен жаңылбасам 2000ден ашык мектеп бар да. Мисалы ошону окутканга ошол теология факультеттерин бүтүрүүчүлөр жетиштүү же жетиштүү эмес болсо биз кандай кылышыбыз керек? Ошол боюнча дагы айтып өтсөңүз. Бул маселе боюнча бул предмет окутулганда мына кадр маселеси дагы gündemine келди. Ал боюнча дагы мындай талаш тартыштар болду. Теология бүтүргөндөр окутулсун, адистер окутулсун деп буйрук чыкты. Бирок кээ бир мектептерде жетишсиз болуп калды. Мындай тарых мугалимдери кирип калды. Алардын болсо теологиялык билими болбогондугу үчүн азыр эптеп араң мындай өзүнүн мындай тай баскан баладай болуп бул иш кетип атат да. Бирок буюрса мына биздин Кыргызстанда расмий болгон теология факультеттерибиз бар. Ошол жактын бүтүрүүчүлөрү мындай дин таануучу, дин адиси деген ушундай квалификацияга ээ болгон адистер болгон үчүн бара-бара бул маселени дагы чечебиз деген ойдомун да. Буюрса бул дагы өз нугуна коюлат. Анткени бул диндерди тарыхын же дин жөнүндө окутуу бул теологиялык бүтүрүүчүлөрдүн же болбосо дин таануучулардын гана кесиби да. Колунан келе турган иш. Анткени бул тарыхчы деле адабиятчы буларды эч качан биз мындай төмөн көрүп андайга акыбыз жок, андай көргөнгөчү. Алар тарых боюнча, адабият боюнча, тил боюнча ар бир өз багытында адис кишилер, аларга сөз жок. Бирок теологияда дагы, дин таанында дагы өзүнүн адистик багыттары бар, анын өзүнүн мындай методологиясы бар, мындай маани бере турган өзгөчө жерлери бар. Ошолорду кылдат билген, түшүнгөн адис гана бул предметти окутпаса, анда мындан деле мындай натыйжа чыкпай калат да. Ошон үчүн буюрса бирок предметтин өзүнүн кириши биз үчүн бир жеңиш деп айтсак болот. Буюрса ал маселелер дагы бара-бара чечилет деген ишеничтемин.
Чоң рахмат агай. Ошол диндер тарыхын, Кыргызстандагы диний абалды, ошо диндер тарыхы предметин окутуунун өзгөчөлүктөрүн, артыкчылыктары боюнча бизге кызыктуу, пайдалуу маек куруп бердиңиз. Жана ошондой эле буну окутууда дагы биздин ошол теология факультетинин дагы бул жерде өзүнүн чоң орду бар экенин, ошонун дагы мисалы өзгөчөлүгүн да басым жасадыңыз агай. Буюрса ошол кадр болсун же мазмуну болсун булардын колунда экен, акырындап бул нерсенин чечилет деген ишеничтебиз агай. Чоң рахмат агай, бизге бүгүн маек аңгеме куруп бергениңиз үчүн. Рахмат. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Бакыт Мырзарайымов агай менен диндер тарыхы предметинин окутуунун маанилүүлүгү боюнча кеп курдук. Бизге өтө мындай керектүү маалыматтар менен бөлүштү. Азыркы учурда жогоруда биз айтып өткөндөй эле, мисалы технология аябай өсүп атат, анан элдердин бири-бири менен карым катнашы да аябай тез ылдам жетип атат, маалымат алмашуу да көп. Анан биздин жарандар дагы албетте башында иш үчүн башка өлкөлөргө барчу эле, бирок азыр кийин кезде окуу үчүн, тажрыйба алмашуу үчүн, же болбосо жөн эле саякат үчүн дагы башка өлкөлөргө барып атат. Бирок ал жакка барууда, өзүн алып жүрүүдө да сөзсүз диндер тарых, ал өлкөнүн маданияты, тарыхы керек экендиги, зарыл экенин бул жерде көрүнүп атат да. Жана ошондой эле бизде да Кыргызстанда 80ден ашык улут бар, башка ишенимдин өкүлдөрү бар. Мисалы өлкөбүздүн дагы мындай бейпилдикте, ынтымакта, бирдикте жашаш үчүн, бири-бирине толеранттуу, жакшы мамиле кылыш үчүн дагы бул предметтин зарылдыгы көрүнүп турат. Биз өлкө биздики, биз баягы биздин гимнибизде айткандай, бизге жеткен ата салтын мурасын, бизге жеткен ушундай баалуулуктарды, нерселерди кийинки урпактарга сактап өткөрүп берели деген ниет менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Кийинки бөлүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат.